Ayal менен эркектин укугу. Ayal менен эркектин bir үйдө турмуш куруп жашап аткан эркектин укугу канчалык, аялдын акысы канчалык, эркектин акысы канчалык. Мына шу жөнүндө сөз кылабыз. Бул эми кээ-бир батышчыл адамдардын ой пикири ушундай, тең укуктуу болуш керек аялдар менен эркектер. Бирдей болуш керек дейт. Динибиз ислам дини жок, андай эмес. Аялдын укугуга караганда эркектин укугу сал жокороок туруш керек дейт. Себеп ого мына Кур'ан-ы Каримде аят далил. Астагфируллах. Ар-риджалу каввамуна аля ниса. Бул сүрө Ниса сүрөсүнүн 34-нчы аятын карасаңыздар болот. Астагфируллах. Аллах табарак ва таала мындай дейт. Аялдарга башчылык кылуу милдети эркектерге жүктөлдү дейт. Эмне үчүн? Бима фаддалаллаху бa'дум аля бa'дын, бири-биринен айырма бар болгондугу үчүн дейт. Эркектеги бар нерсе аялда жок, аялдагы бар нерсе эркекте жок. Кандай өзгөчөлүктөр десе бул жерде айтып атат. Бикамалил акл ва хуснут тадбир ва мазидул кувва. Мисалы, эркектерге берилген күч кубат аялдарга берилген эмес. Ошон үчүн семент көтөрүп, таш ташып, пакса уруп, баягыда иштерди аялдар кыла албайт. Айырмачылыгы. Элементарный айырмачылыгы. Ошон үчүн дейт. Ошон үчүн динибиз шариатта имамчылык, пайгамбарчылык, жана жихад, жума намаз ушул нерселердин бардыгыны эркектерге милдеттендирди дейт. Тарыхта эч жерде көрбөдүк, азыркы заманда да жок. Африканын же болбосо бир кайсы бир мамлекеттин бир мечитинин имамы паланчы эжекен дегенди уга элекпиз. Туурабы? Тем более Кыргызстанда. Демек, имамчылык кылуу укугу кимдерге берилди? Эркекке берилди. Жана эркектер аялдарына нафака кылгандыктары үчүн үй бүлөнү башкаруу милдети эркекке жүктөлдү дейт. Демек, үйдөгү жоопкерчилик, урматтуу жамаат, ошол үйдүн кожоюну эркектин мойнундагы милдети. Хайрун ниса, аялдардын эң жакшысы имраатун ин назарта илайха сарратка. Аялдардын эң ыймандуусу, жакшысы дейт. Ушундай жүзүнү карасаң, ал сени көзүнү пас кылып, жүзүнү тосот сенен дейт. Мана ушул аялдардын эң жакшысы дейт. Карасаң, тике карап, даярмын дегендей кылган аялдар да бар кээдечи. Ушундай аялдарды ham жолуктурабыз. Бул аялдардын жакшысы эмес дейт. Демек, аялдардын жакшысы, анын жүзүнө карасаң, ал жүзүнү, аял жүзүнү ылдый каратат дейт. Жүзүнү тосот дейт, сенен дейт. Бул аялдардын эң жакшысы ушул дейт. Ал-мар'ату иза саллат хамсаха, аял киши 5 убак намазын окуп, Рамазан айда орозосун кармап, айбирини сактап, күйөөгө баш ийип жашаса, бейиштин эшигинин каалаганыдан киргенге укук берилет дейт. Караңыз. Дагы бир хадисте келет экен, жалгыз, салиха, Кудайдан корккон ыймандуу аял, ыплас бузук 1000 эркектен жакшы дейт. Кайсы бир аял күйөөсүнө 7 күн кызмат кылган болсо, дозоктун 7 эшиги жабылат дейт. Эң азы да сиздерге жеңелерибиз, чоңелерибиз канча жылдан бери кызмат кылып келет? Эсептеңиздер. Кимдир бирөөгө 30 жыл, кимдир бирөөгө 60 жыл, кимдир бирөөгө 70 жыл кызмат кылды чоңенебиз алдыңызда. Караң, пайгамбар хадис айтып атат. Эң азы да 7 күн күйөөсүгө кызмат кылган аялга дозоктун 7 эшиги жабылат дейт. Бейиштин 8 эшиги ачылат, каалаганыдан кирет, бигайри хисап. Эсеп китепсиз кирет дейт. Керек болсо, аялдардын эркектерге берилбеген өзгөчөлүгү, аялдарда себептүү күндөр бар, билесиздер. Ошол себептүү күндөрүн дагы Кудайдан бул. Кудай Таала бизди ушинтип жаратыптыр деп кабылдаса, ошо күндөрү кафарат болот күнөөлөргө дейт. Хасан Басри рахматуллахи алейх айтыптыр, ушундай артыкчылык күйөөлөргө баш ийген ыймандуу аялдардыга кафарат болот дептир. Бул окуяны сиздер угуп жүргөнсүздөр, ошондой болсо дагы айтып коеюн.
Пайғамбарымыз doğruda bir kişi bir жаққа шығып кетіп баратып, күйеусі аялына мындай дейді екен. Мен келгенге сен үйден шықпа. Қорадан шықпа деп неме қылады дейді. Ал кеткеннен кейін bir қанша күннен кейін хабар келеді екен, атаңыз ауырып жатады деп. Мына барайын десе күйеуі шықпа деген. Барбайын десе атасы ауырып жатады. Hem kүйеуге пайғамбарымыздан сұраттырса, күйеусіне баш ийсин деген сөзді айттырады екен. Daha bir күн, қанша күннен кейін күйеуі атаң қаза болды деген хабар келеді дейді. Бірақ атасы қаза болса да жаназасыға бара албады. Не үшін? Ошол күйеуім мені ушул жерден шықпа деп бұйырған еді. Күйеуіме итаат қылайын, баш ийейін деп. Пайғамбарға вахий келді дейді. Ушул аялдын күйөөсүгө ушунчалык итаат кылгандыгы себебинен атасынын күнөөлөрүнүн бардыгын Кудай кечирди деген вахий келди. Ушундай кызды тарбиялаган атанын күнөөсү кечирилди деп вахий келди дейт. Урматтуу жамаат, пайгамбарыбыз Ми'ражга көтөрүлгөндө бир топ, бир канчалаган аялдардын азапталып атканын көрөт. Ар кандай күнөөлөрү себептүү. Erkeklerге қарағанда көрөк аялдардың азапталып жатқанын көрөт. Абу Бакр Сыддык разиаллаху анху айтат, кайсы бир аял дейт, күйөөсүнү тили менен азаптаган болсо, бул Алланын лаанаты да болот дейт. Периштелердин лаанаты да, адамдардын лаанаты да каршы да болот. Эч бир аял күйөөсүнү ушундай жаман сөздөр менен айтып азаптабаш керек. Бұл ушундай эреже. Бұл динибиз ислам дини үйрөткөн тартип эреже ушул. Сизге нике буйруп, ушул эркек сиз кайсы бир аялга дейли, ошол эркек сизге насип кылып күйөөңүз болду, өлгөнгө чейин тили менен аны азаптабасын, тили менен иза бербесин, тили менен карак айткой кээ бир аялдар биз эрлерине. Туурабы? Мана ушул аялга Алланын каргышы болот дейт. Күйөөсү бар болуп үйдө болсо дейт, аял киши нафил оразаны күйөөсүнүн уруксатсыз кармабасын дейт. Нафил оразаны. Фарз ораза болсо эч кимден сурабай тутуш керек. Туурабы? Билесиздер да? Нафил ораза тутайын десе, күйөөсүдөн бир ооз уруксат сурап коюш керек. Уруксат берсеңиз, мен кечке нафил ораза кармасам дейт. Майли десе тутсун, болсо тутпасын дейт. Ошол хадистин уландысында жазып атат. Аял киши үйгө бирөөнү киргизиш үчүн күйөөнүн уруксаты менен киргизсин дейт. Көрүнгөн адамдарды киргизбесин үйгө дейт. Биздеги мамилелер, аял менен эркектин ортосундагы уруш талаш, бири-бириге кол көтөрүү, акыр аягы өлүм менен бүтүү, ушулардын бардыгы ушундай шарият көргөзгөн тартип эрежелердин жоголуп кеткендиги жыйынтыгы да ушундай болот. Эми мен аялдар жөнүндө айттым. Bir hadiste, bir жақында болған bir окуя, bir аял келди, окуп коюңуз dedi, окуп бүтсөм эле, да bir немен бар айтсам болот. Айтыңыз десем, сиз казысыз дейт, ошону bir айтсаңыз дейт. Менин күйөөм базарда иштейт дейт. Bir нерсе үйгө алып келбей койду дейт. Бала чакабыз менен эптеп тиричилик кылабыз дейт. Ийилеген жанга аялдын көзүнөн аккан жашты көрсөңүз, сиз дагы чыдабайсыз. Эч нампан, эч нерсе алып келбейби? Жок, эч нерсе алып келбейби. Керек болсо биз кичине торпок алып чоңойтуп, кичине сыйыр кылып, сүтүн сабып ичип отурсак, ошону да базарга соодага кошушум керек деп алып кетет дейт. Жок дейт, 1 сом алып келбейт дейт. Ушу Баткенде bir жума мурда болгон окуяны мага ушинтип айтып берип атышат. Жамаат. Биз булардын адресини, аттарын, даректерин айтпайбыз. Бирок бул чындык, бул факт бул. Ушу биздин Баткен районунда болуп аткан окуя. Ушундай эркек канча жыл болду жашагансың? 30 жылдан бери жашайбыз дейт. Бул аял дагы бирөөдүн бир кызы да, урматтуу жамаат. Бул аял дагы башкаларга окшоп кийингиси келет, башкаларга окшоп бир нерсе жегиси келет. Анан эркек өкүм зардык кылып туруп, бир дагы нерсе алып келбейт. Шуну кандай кылып айтасыздар, бир айтып сиздер жеткизсеңиздер. Көздөн аккан жашты көрсөңүз, сиз чыдабайсыз буга. Урматтуу жамаат. Ушундай бир жаман окуялар менин башымда көзүм менен көргөн дагы бир окуяны айтып берейин. Мен Бишкекте иштегенмин. Районго
İmam hatip bolup kelgenге чейин. Бишкекте ушундай bir mescitte imam болуп иштегенмин. Bir күнү Шамдан кийин bir 5-6 адам kişi келишти. 2-3 ayal kişiler ana kirip kelingizler, Молдеке sizge keldik суроо менен. Ага болуптур, келиңиz отургузуп. Бул аялы, бул күйөөсү. Экөө урушуп атат. Ana men suradım. Ayalыдан. Эмне үчүн урушуп атасыңар десем, күйөөм мени күнүгө кол көтөрүп ура турган болду. Эмнеге десем, аз пул таап алып келип атасың деп ура баштады дейт. Күйөөсүнөн сурадым. А сен эмнеге кол көтөрүп атасың десем, туру мурда көбүрөөк пул алып келет да, азыраак акча алып келип атат. Мен таң калдым. Пулду сен алып келишиң керек да, аялың алып келип атат. А сен эмне иш кыласың десем, 2 балабыз бар дейт, үйдө мен ошону карайм. Сен аялыңдын жоолугун ородагын, шымыны кийип, көйнөгүн кийип алышың керек экен дедим. Сен аялдын ордуга өтүп калыпсың сен дедим. Аялдан сурадым, сен эмне иш кыласың десем, Молдеке биз ана шпаклевка бар мына. Шпаклевка тартып ошого bir 3-4 аял менен иштейт элек дейт. Акыркы убакта иштерибиз жакшы болбой жатат. Ошого тапкан акчамды мага тийген үлүшүмдү алып келсем, күйөөм мени аз алып келип атасың деп ура баштады дейт. Мен айттым анан. Sen palançı dedim, sen palançı. Orduңар алмашып калыптыр dedim. Бирок ушундай учурда Кудайдын азабы келет, эскертип коеюн dedim. Sen момент тооба кылып кайт аркаңа dedim. Тооба кылдым. Алла мени кечир деп, ошол иштеп, шпаклевка кыласың, башка кыласың, бул сенин эркек, сенин ишиң бул. Аял үйдө отуруш керек болчу. Тез тооба кылып кайт дагы, аялыңды отургузуп, өзүң иштеп, өзүң акча таап, аялың бала чакасын карасың. İşletme ayalыңды. Desem, мен juda narazı olup çıkıp ketти. Ketişti. Aradan bir ay, 1,5 ay vakt öttü. Men oşo balаны 1 saat алдында отыргандыгым үчүн өтө жакшы таанып калгам эдим. Шлагбаум деген жер жакшы билесиздер, бардыңыздар, а? Ошол жерде көрдүм да жаңы баланычы. Бомуш болуп калыптыр. Бомуш болуп калды. Түсү турку жок. Өткөн адамдан bir тыйын болсо да берип таштап кетчи деп тилемчи болуп калыптыр. Мына Кудайдын жазасы көзүм менен көргөн окуя бул. Урматтуу жамаат, аял кишини да кордогондо этият бололу. Аял кишини кордоп, колумда күчүм бар экен, мен эмне кылсам жараша берет экен, экинчи катын кылып албасам боло берет экен деген эркектер бар. Şu жамаатыңыздардын ичинде бирөөңүздөрдүн үстүнөн арызданып келген аял бар биздечи. Биз бирок атын айтпайбыз олардынчы. Мени экинчи катын кылып алган дейт ушул жерде бир киши дейт. Колу да бар, жакшы эле адам дейт. Бирок бир дагы жолу келип, нафака кайраксан бербейт биздин мага дейт. Ушу кантип шариятта болсун дейт. Биз эмне деп дуа кылышыбыз керек ушундай эркектерге анан. Аялым пул аз табып келет, көп табып келиш керек деп үйдө отуруп алган эркектерге эмне деп дуа кылабыз анан биз? Албетте каргыш айтабыз. Урматтуу жамаат, ошон үчүн колумда күчүм бар. Мен эмне кылсам меники жараша берет деп туруп, жашооңуз күнү тамагыңыз көчөдө, магазинде же болбосо баягы ашканада, башка жерде келип туруп күчүңүздү аялыңыздан чыгарып, баягыдай аялдарды кордогонду токтотойлу. Аялдар Алла Тааланын берген аманаты эркектерге. Аял сизге бүгүн аманат сизге. Аллах Таала сизди кылып күчтүү кылып жаратып койгон да аялды. Сизди далма сиз оң колун сындырган болсоңуз сиздин путуңузду кошуп сындырат эди. Бирок Кудай Таалам аларды алсыз кылып жаратты. Сиз күчүңүздү эркек болсоңуз, аялыңыздан эмес, башка эркектен чыгарып келиңиз. Нак чынык эркек болсоңуз. Чыгара албайсыз сиз. Сиз пейлиңиз катын пейли болуп калган. Ошон үчүн барып катыныңыздан чыгарасыз. Бүгүнкү күндө ушу паланчы жерде bir аялды ери куулап жүрүп уруу өлтүрүптүр деген ошого бир сөздөрдү уксак жүрөк ооруй турган болду жамаат. Кадимкидей жүрөк ооруйт. Раз шунчалык сага жакпай калды, жашай албай калдым, жашагым келбей калды. Жакшы сөз айтып, жоону берип, талагын берип, узат башка катын изди. Ошону уруп тепкиле өлтүргөнгө чейин барыш керекпи да? Bir adamды өлтүрүү, bütün адамзатты өлтүрүү менен күнөөсү бирдей. Bir adamды өлүмдөн сактап калуу, бардык адамды өлүмдөн сактап калганын соогуна алат дейт. Бул аят. Келип эркектер биз алсыз бирөөдүн кызы, 3-4 баланын апасы,
келip күчүбүздү катындан чыгарып, деңгээлибизди катындарга деңгээлге түшүрдүк. Ошон үчүн бизде үйдө барака жок. Ошон үчүн илгерки чоң аталардын баягыда чоң аталар көчөгө чыкканда аялдар качып турчу экен дейт. Азыркы адамдар şu сөздү айтышат. Азыркы эркектер чыксын, аялдар калып дээлеп кетет. Неге? Эркектерде абир кабады. Намыс кабады. Бүт жалганчылык, бүт бири-бирин алдап жашап атышат. Биринин шапкасын бирге кийгизип, бирини бирге урдуруп, какшатып, эркектер биз ушундай деңгээлге түшүп кеттик. Ошон үчүн бизде абир кабады. Ошон үчүн бизде аялдар эмес, жаш балдар эркекти эркектей көрбөй калды.